Ал учурду айтуу кыйын болжолдоп. Бүт бардыгы оңой олтоң болгон жок. Агып кеткен эл бактысы, ырысы кайра баштан оңой эле толгон жок. Оор мезгилдер бөрү чөөсү талаган, ойлор тытып, жүрөк канча канаган. Баарын эле бүгүн кылып салчудай, баары сенин чечимиңди караган. 20-жыл айла таппай курган кез, калайык калык туңгуюкка тунган кез, кооманда багыты жок жол басып, контейнерден мектеп ачып турган кез. Баарын тытып, баарын талап жебичкен, эл ырысын эчен жолу тебишкен, бюджет тартыш, элдер агып сырт жакка айлыктарды карыз менен беришкен. Бирок менен олжо тапчу мерген жок. Кудай баарын ме деп эле берген жок. Канча азап карегинде айланып, президент да жеңил жолдо келген жок. Айта бербей, келечексиз жомокту, убактысын журт ишине коротту, чындыгыма акыр түбү жетем деп, ата-энесин жандай уулун жоготту. Кабыл алып, чагылгандай чечимди, чечилбеген чегаралар чечилди. Ага чейин мылтык үнү токтобой, эл журт абдан оор күндөрдү кечирди. Криминалды түп тамырдан майтарды, кыйын доордо ким чындыкты айталды, тоодойчуусу токтобогон кумтөрдү толук бойдон мамлекетке кайтарды. Калбаптыр го, сатылбаган эш жери, кайтарылды мамлекетке көп жери, кылымдык кез камбар ата сыяктуу кыйла алга сүрөп кетти өлкөнү. Күн электр станциялар курулуп, айлык өс... Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Инвестиция сунулуп, оорукана, жолдор, мектеп жүздөгөн ар бир күнү жаңылыктан угулуп. Турак жайдын боозу бекем байланды, миңдеген эл үйлүү болуп жайланды, булут тарап Кыргызстандын үстүнөн буунундагы кеңешине шайланды. Аң сезим да керек экен өнүгүш, акыйкатка керек экен көнүгүш, кечээ кайда турганыбыз эстелбей, ийгиликтер кадимкеле көрүнүш. Ойлондурат, кээ бирлердин тардыгы, кыйын күндөр унутулуп калдыбы? Өткөн күнгө сереп салып баарыбыз шүгүр кылсак, сонун болот баардыгы. Кан төгүлгөн чегарадан бейпилдик, темир тордон элим деген мейкиндик, жоготуудан кайра баштан чыйралуу, коротуудан канча мезгил кемсиндик. Ынтымаксыз элден дайым бак качат, ырк бускандар мамлекетти аксатат, бийиктерге өсө берет өлкөбүз. Бейпилдикти каректердей сактасак. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар?
Bir 4-5 milyon dollar çönтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Мегакомдун тагдырына байланышкан 2003 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин келген тарыхы. 1,5 миллиард долларыбыз акция бар деп бир кагаз ал, мына момундай эле кагаз бир. Ошону карап эмне кылабыз? Чек ара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чек арадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келет. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө. Мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумда айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам. Эгерде силер колдосоңуздар. Ал эми Камиля Талиева айткан маселе боюнча мен эми айтпай эле коеюн, мен сатыла турган адам эмесмин. Сиз экөөбүздүн түшүбүзгө дагы кирбейт. Болду сунуштар. Но бирок мындан ары дагы мен сиздердин алдыңыздарда жогорку кеңештин ыйык трибунада туруп айта алам. Мен андай адам эмесмин. Экинчи микрофон. Sadır balam, sana geldim balam. Aynen. Benim adım Sadır Anar. 83'e kirgemin, Batır enemin balam. Mana şu 5 balam, benim nevrelerdi karab kalgamın, balam ölüp kalan. 5 de balam var balam. Şu bizdeki üy verip koysan deyip şunu tilep geldim balam. Ben jakşıyam söyleyel var, bana kalanımda bana bala söylesin. Bana kattı verip koyla benim balama. Mağ, apkel bergile kattı mağa. Özüge bergile. Apkel bergile. Katınızlar da aldık. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен өзүмдүн ден соолугум боюнча сизге кайрылууга туура келди. Мен Исмаилова Назгүл, Мирзеке айыл өкмөтүнөн. Мен 2024 жылы улуттук госпиталда операция болдум эле. Менин уруксатым жок, менин омурткамды алып коюшуп. Ошондон бери такыр менден жакшы кабар алышпайт. Мен майып болуп калдым. Ошонун айынан күйөөм да майып болуп, бир үйдө 2 майып болуп калдык. Сен каяка барсаң ошо жака бар деп врачтар мага компромисске келбей жатышат. Ушуну министрликке кайрылып, мени маселемди чечип берсе жакшы болот эле. Мен бир айда 50 миңдик дары ичип калдым. Мактын айтып коеюн, министр кабыл алып проблемасын угуп койгулачы, анан мага айтасыңар эмне проблема. Кантип чечсек болот экен ошо. Рахмат. Dördüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанда тарыхта кыла турган президент болуң. Биздин сизге жеткирген Аллахка шүкүрлөр болсун. Мен Жалпакташ айыл өкмөтүндө жашаган бир тууган энем Максутов Рахматилла Арстановичтин атынан келдим. Мен укамы Бакыт Төрөбаевдин баласы Төрөбаев Амирден Бакытович алдап 7 жылдан бери көрбөгөн күндү көргөздү. Бул укам жетим болуп 1 жаш 2 айында энеден калган. Өзүм багып чоңойтконмун. Баккан бала баладан да артык болот экен, баламан да артык ал. Ушул укамы жетим болуп жетирип кичине путуна туруп кайнагасын 80 сотуктей жерин Сарыташ чыккан жерин сатып алып 85 миң долларга сатып алса, бул Бакыт Төрөбаевдин баласы койнуна кирип, коюн жеп, үйүнө жатып жүрүп алдап, ака деп байды чакырып, Кожомкуловдардын үй бүлөсү, Кожомкулов Рамазан, Кожомкулов Кубанычтардын ишканасына неме кылып, ошол жердеги таштын бардыгын өздөрү казып кеткен. Биринчи укам алдап 50%ке казабыз ака деген. Одан кийин 30% берем ака сизге десе, укам бечара ого дагы майлы деген. Уну адам ордуна көрбөй кийин, бунун колунан эмне келет эле дегенсип, укам бечаранын ошо алган ташынын бардыгын сатып алып кетишиптир казып, 1 сом дагы бербей. Укам ошонун айынан кредит алат. Кредит алып үйүн коюп, үйүн банк баалап алып атканын үстүнө эл ага тууган пул чогултуп үйүн ажыратып калат. Укам азыркы күндө 5 баласы менен талаада калды. Баласы окууга өттү эле, ушунун айынан Уфада окуган баласы окуудан айдалып келди. Азыр ушул сүйлөсөк, мен ошо Кожомкулов Кубанычтын Укаңызга айтыңыз, прокуратурага арыз жазып койсун. Прокуратура көңүл буруп карап коет. Маалыматыңыз болсо бериңиз. Бер микрофонду.
Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча Улан Макановичтин атына кайрылуу келген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынан биз бак текшерүү жөнөткөнбүз. Текшерүү жыйынтыгы боюнча лицензиядагы гос актагы Кожомкулов Кубанычтын атына чыгарылган экен. Ал жерге Төрөбаевдин карьерге тиешеси жок экен баласы. Текшергенбиз аны. Анын тиешеси жок бекен. Тиешеси жок деп эмет, кагаздын баары алчып. Алып келчи, катын алып келчи бери. Катын мага алып келип бергиле. Болду, түшүнүктүү. Мен көңүл буруп карайм муну. Териштирип чыгам. Рахмат. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум, урматтуу президент. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Урматтуу президент, мен келгеним ушу Жалпакташ элинен сизге өтө чоң рахмат айтайын деп келдим. Баягында сиз биздин элдин демилгесин колдогон жол бүттү. Кудай кааласа мына жерде эсте өзгөнтүктөр болсо билет. Биздин элге кыз бербейбиз деп калды элдер, чындап эле жолдун жамандыгынан да. Ошол жол бүттү. Сизге өтө чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик болсун, ак жолтой жол болсун. Кырсыгы жок жүргөн жол болсун. Азыр элибиз ушу сиздерди көрүп, мамлекетте болуп аткан иштерди көрүп, биз өтө каттуу аксакалдар иш чара өткөрөбүз өзүбүздүн элибиз менен түшүндүрүү иштерин. Көп жактан колдоп атат ушу мамлекет. Угуп атсаңыздар керек, а? Бизде көптөгөн иштерди элдик салымдар менен бүтүрөбүз. Ошол жерде эле бизде мына аксакал райисполком болуп жүргөн аксакал турат. Бүт эле топурак жолда бизде өзгөндө Куршапта жөнөкөй гравийный жол курушта эки эсе кымбат. Анткени жакшынакай ташыбыз бар, бирок гравий жок экен да. Прямо өтө алыстан ташыйбыз. Мына бүгүнкү күндөрү полностью ошол айылалар жолдорубузду элдик салым менен жарымын өкмөт кылат. Өкмөт менен эл бирдикте ынтымакчылыкта ушундай көптөгөн иштерди аткарып атат. Күтүп отурбай эле таза сууларын өздөрү эле аткарып атат. Мындай ооруп калгандарды мен иштеп сиз балким уккандырсыз. Биздин Жалпакташта бир катты ооруган 30-40 миң долларды элдин ынтымакчылыгы ушундай 3-4 күндө уже жөнөтүп коюп атышат. Ушундай ынтымакчылыкты бүгүн даңазалайын деп келдим. Биздин өзгөнүн да калган жагына жуксун деп. Анан экинчи бизде бир кичине проблема бар. Ошону дагы бир сизге ушундай демилгелүү элди дагы бир жолу колдоп коюңуз деп сурандым. Бергиле. Биледа, мен окуган мектептен аралыгы 4 километр болчу. Азыр ал жерде жаңы мектеп бар, 11 жылдык. Бирок азыркы жаштар барбай коет экен да, барбай коюп 9 жылдык болуп калыптыр. А мен жашаган айылга жакында башталгыч мектеп ачканбыз, жакында эле ушу Каныбектин кезинде эле башталгыч мектеп ачканбыз. Ал жерге окуучулары жетпей азыр ошол айылдын тургундары кызыгып, баласы окубаганына карабай, ортодогу айылдын балдарында фортер, сортер автомашиналарга салып келип эме кылып атышат. Окутуп атышат да, баягы мектеп жабылып калбасын деп жалп эл күрөшүп атат. Ушунчалык ынтымакчылыктан. Андан сырткары бир 6 миллион акча чогултуп алыштыр ушу. Ошол бир 4 километр жол бар. Ошону асфальттайбыз деп, аны чамасы губернатор кичине колдогон окшойт да, ушунчунбу биздин жолдо? Да, 5,5 миллион акчаңар бар, 11 миллионго проект түзүңөр. 11 миллионду мен фонддон колдоп берем. Экинчи микрофон. Assalomu alaykum. Men Qurshab айыл өкмөтүнүн Алыкулов премьерди деген болом. Биз 6-7 жылдан бери ушул бир мектеп, бир детсад, спорт комплексинин артынан жүрөбүз. Эч эле жылыш жок болуп атат. Ушуга бир жардам берип коюңузду суранабыз. Балдарыбыз түндөсү спорт комплекси эмес, кичинекей футбол ойной турган өкмөттүн аянтчасы жок да. Башка жактарга барып окуп атышат. Неме ойноп келип атышат. Түндөсү кайсы убакта келет, кайсы неме кылат, ушул спорт комплексинин баары жогу бүткөн. Титулдан өттү деди, башка болду деди. Эч башталбай атат да. Анан мектебибиз азыр Россиядан менин эсебим боюнча 70-80 бала келди да. Жаш балдар 1 класска деп, мына 1 апрелден деген батпай атат. Лейлин 5 деген мектебибиз бар, орус тилдүү. Өткөн жылы 70 баланы албай койду. 120дай бала келди эле алып туруп, места жок. Ар бир класста 45тен 55ке чейин бала окуйт. Ошонун үчүн ошол мектепте Куршап айыл өкмөтүндө. Жок, айылдын атын айтыңыз. Шагым айылына карайт. Шагым айылына карайт. Шагым деген айылга карайт. Канча кожолук турат? Нурдан барбы, карап көрчү мектеп? Анан сырткары проектте бар экен. Бар бекен? Быйыл башталат, күзгө сентябрга бүтөт, а? Жок, проектте проектсин чыйып атабыз азыр. Эмнеги жылга планируем. Эми кийинки жылы салып бүтүрөбүз, а? Ооба. Кийинки жылы куруп баштайбыз, кийинки жылы бүтөт.
Болду. Мектеп буюрса кийинки жылы bir март апрелде башталса сентябрда бүтөт экен мектебиңер. Спорт жанакы мини футбольный неме болот түшөт. Баштатып беребиз. Üçüncü mikrofon. Üçüncü. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим жана кыргыз эли баалап шайлаган Садыр Нуркожоевич. Мен жазга айыл өкмөтүнүн заргер зонасында тургуну болом. Мен сиздин атым фамилиям Абдыканаева, атым Бегимжан. Жазга айыл өкмөтүнүн депутатымын, ардагер мугалим жана батыр энемин. Мен сизден суранат элем, ушу заргер зонасында бир дагы ишкана жок. Биздин элибиз мал чарбачылык менен жумуш аткарышат. Бизде койлор көп. Мисалы үчүн азыркы биздин Өзгөн районунда жалпы эле койлорубуздун жүнү талаада өрттөлүп жатат. Биз өзүбүздүн ушул заргер зонасына ошондо ишкана ачып берсеңиздер, жана ошолорду иштете турган аппараттардан алып берүүгө жардам берсеңиз. Бизге айыл өкмөт жана аким колдоп атат. Биз аялдар өз колубуз менен шырдак, кийиз, ошого окшогон кийиз иштерин жасап жатабыз. Бирок жеткиликтүү эмес. Биздин өзүбүздүн ишканабыз жок. Ар жерде мурунку өкмөттүн конторасында азырынча иштеп жатабыз. Азыр айыл өкмөт жер берем деп атат. Ошого жараша бизге жанагы жүн иштете турган аппараттарды алып ошол жерде кичинекей ишкана куруп бериңизди суранат элем. Себеби аялдар үйдө зордук, зомбулукка абдан бөгөт коет элек. Себеби алар дагы иш менен камсыз болсо, үйдө зордук, зомбулукту кыскартат элек. Андан кийин тоолуу райондордо неме жок, садиктер жок, себеби жер жок деген неме бар. Мурунку жана мамлекеттин жерлери мамлекетке кайтарылсын. Түшүнүктүү, ишкана боюнча мындан бир 4 жыл, 3 жыл мурун тапшырма берип, Бакыт Төрөбаев иш баштады эле. Азыр жанакы кыргыз койлордун жүндөрүн өрттөй атчу эмес белек. Көлдө, нарында, биякта алайда алабы качат калды эле. Ошолорду жыйнап, азыр бүгүн цех ачылган, тигүү цехи жүрүп атат. Жанагы солдаттардын спальный мешогу, жанагы спальный мешок тигип, азыр экспортко чыгарып атабыз, өзүбүздүн солдаттарды да камсыздап атабыз. Анан бул эже айтып атпайбы, Бегимжан апа, койлордун жүнү өрттөнүп атат деп. Срочно муну колго алгыла, бияктан дагы топ-топ упаковать этип туруп, тиги фабрикага жеткирип берип тургандай болгула да. Жарайт. Жүндөр өрттөлбөш үчүн ошо фабрика курдурганбыз Бишкекке. Азыр иштеп атат ошол. Эмне чыгарат эле спальный спальный мешоктон башка. Андан бөлөк Садыр Нуркожоевич кошуп кетчү нерсе асыл тери деп сиздин тапшырмаңыз боюнча тери боюнча заводдун кече куруу немесин баштаганбыз. Ал да быйыл күзгө бүтөт. Күздөн баштап терилерин баарын чогултабыз. Терилерди республика боюнча жыйнай баштайбыз. Тери заводун курдуруп атабыз. Анткени терилерди дагы ыргытып, туалетке салып салган фактылар бар да көп. Ошон үчүн биз аны ыргытпас үчүн ошо өзүбүздөн терини иштеп чыгып, кайра жана бут кийим, жана башка сумка ушундай эмелерди иштеп чыгуу боюнча. Качан бүтүп калат фабрика, завод? Күздө бүтөт. Ушул жылы күздө бүтүп калар буюрса, мына. Кичине убакыт керек экен тери боюнча. Жүн боюнча республика боюнча өрттөлбөсүн жүндөр. Жарайт. Жыйнагыла, ошол жака жыйнап туруп, неме кылгыла. Макул. Колдонгула. 4-cü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз мына Ош областынан Кара Суу районунан келдим, атым Болот. Биз мына аэропорттун жолу азыр модернизациялоо ишти жүрүп жатат. Биз абдан кубанычтабыз. Аэропорт чоңоюп атат. Жана кара тизмеден чыкканына байланыштуу авиация каттамдары көбөйгөн үчүн биз аябай кубанычтабыз. Ошонун айланасында биздин жол жабык болуп атат. Биз ошол жолду баягы план иштер боюнча жанагы айылдын бир айылдын аралап өтөбүз, ортосунан өтүп атабыз да. Ошол айылдын бир чекесине жол ачып беребиз деген ойдо кайрылып атабыз. Биз губернаторго да кайрылганбыз ушул боюнча да. Карап көргүлө. Карап көргүлө, эгерде мүмкүн болсо ачып бергиле. Эгерде бу жигит айтып аткан. Экинчи маселебиз мына Ала Тоо айланасынын бизде улуттар аралыгында 4 улут, 5 улут бар. Ошонун арасында бир мини кичи футбол ойной турган аянтчабыз жок да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ошонун көчөлөр Мөнөк айылы, Кара Суу району Ала Тоо айланып кетти. Бөлөк айылы? Да. Бөлөк айылы. Мөнөк айылы. Сиздин айылга дагы жетет кичи футбол аянтчасы. Ошонун негизинде дагы бир маселебиз мына жетебиз. Маршрутка маселеси боюнча студенттер шаарда окуйт көпчүлүгү. Ошол биздин маршрутка шаардын ортосунан кайтат. Ошону узартып, Ийгоосток шарчасына чейин узартып беришиңизди суранат элек.
Хорошо, макул. Акыркы маселе өз жазып ал. Ушул маселе боюнча мына жер, мына Бакыт Төрөбаев менен дагы ушул маселе боюнча мына жер үлүштү иштетебиз, пакта эгебиз. Баягы бирде жамгыр алып, сел жүрүп, катты долон болуп кеткен үчүн биздин пакта эгиндерибизди жамгыр алып, сел жүрүп кеткен. Ошого кайрылсак, силер дейт жерге баягы камсыздандыруу кылбапсыздар, ошон үчүн сиздерге эч нерсе төлөнбөйт деп койгон. Ошон үчүн азыр дыйкандардын барды пакта эккенден качып, азыр эчтеке эге албай жүрөт. Ошондо бир маселесин карап берсеңиздер. Камсыздандырууну биз биринчи жолу угатабыз жер маселеси боюнчачы, үлүш жердин боюнча. Ошо Мини футбол боюнча ар бир айылга мини футбол курулуп келатат республика боюнча. Да бир 2-3 жылдан кийин бир дагы айыл калбайт, жаштарга ошол мини футболду аянтча куруп берип атабыз, баягы түнкү жарыктандыруусу менен. Анткени айылдуу жергесинде күндүз кечке иш болот, кечинде мал тейлөө болот дегенден, анан мал тейлегенден кийин бош да баары тең эле. Биздин балалыгыбыз айылдан өткөн билебиз ошон үчүн. Ошон үчүн ар бир айылга азыр Баткенден бери башталды окшойт. Алабука, Чаткал, дигиден баштап бери карай бүт областтын центрине чейин ар бир айылга, бир дагы айыл калбайт. Буга биз мамлекеттен акча бөлгөн эмеспиз. Буну жанагы инвесторлор анан биздин өзүбүздүн ичибиздеги демөөрчүлөрдүн күчү менен куруп келатабыз аны. Рахмат. Биринчи микрофон Аксакал. Урматтуу президент, мен аты жөнүм Эркинбек. Пенсионермин, Жалал-Абад шаарынан келдим. 6000дей плюс минус 6000дей адамдын атынан келдим. Бул көйгөй менин биринчи көйгөйүмдө. Анан ошол 6000дей баланын көйгөйү, башка граждандардын көйгөйү. Бул орус номерлүү автоунаалар жөнүндө. Көп себептер менен убагында өтө албай калган адамдар жөнүндө да. Мен да ошолордун арасына кирем. 10-чы регионго өткөрүп берүүңүздү суранам. Андан кийин ошол акчанын айынан ошо 50 миңди таппай калып, мен ошо 1-апрелде өткөрө албай калгам. Башкалар деле көп ошондой экен да. Анан акчасын дагы ошо кичине бир 10 миңби, 12 миңби кылып берсеңиздер, биз өткөрүп алсак 10-чы регионго. Аны да чектөө коюп койсуздар, чектөөнү алып берсеңиздер суранабыз. Ошо 6000 адамдын атынан суранам. Андан бул эмне машиналар азыр жооп берсинчи сизге? Онурулдуу машиналар боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр кечеөгү сүйлөшүп 1-апрелден 1-октябрга чейин мунапыс берилген 6 ай, 6 айда жетишпей калгандар бар. Ошол боюнча өткөн жылда кайра узартып беребиз деп. Канча узартып беребиз деп атабыз азыр? Азыр пландаштырып кеңешип киргизебиз, ал боюнча канча убакыт узарабыз. 6 ай дагы. Ошондой кылып буйрса. Узартып берет экенбиз, ошол убакытта үлгүрүп калгыла. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу президент, мен Ош шаарынын тургуну Шамшиева Асылкан. Мен Бишкек шаарынын тургуну 6 балалуу баламдын менчигин коргоо үчүн келип сиздин алдыңызда отурам. Бул балам өзү мындай, бул жерди сатып алган, мыйзамдуу түрдө, документи бардыгы толук 100% мыйзамдуу. Бул бир эле менин баламдын көйгөйү эмес, 18 үй бүлөнүн көйгөй болуп келүүдө. Бул жердин адреси институт строительство 9 деген адресте. Анан бул жерде 18 үй бүлөнүн көйгөйү болуп келатат. 18 үй бүлөнүн ичинен 15 үй бүлө эч кандай курулуш кура албай ушул мезгилге чейин ушул көйгөйдүн айынан таза боюнча турат. А 2 үй бүлө жетишип калган үй салып азыркы учурда жашап жатат. Ошол 2 үй бүлөнүн ортосунда менин баламдын жери. Бишкек шаарындабы? Бишкек шаарында. Бишкек шаарына мэрге кайрылыңыз, арыз жазып коюңуз, анан териштиребиз. Ошол мэр өзү кылып атпайбы муну? Мэр ушул токтомду жокко чыгарып бериң деп талап кылып атат соттон. Биринчи административдеги сот Эшалиев акыйкат чечим чыгарып, ошол эл тарапка чыгарып берген. Андан кийин шаардык сот дагы ошол эл тарапка чыгарып берген. Менин атыма кат жазып коюңуз, анда мен толук. Сизге биз жүздөгөн, ондогон каттар жөнөттүк, эч кандай үнүбүз жетпегендиктен аргам кетип ушул жерден кабыл алып туруп билчи, тактап билчи. Бул эки тарабы бар да неменин, жер боюнча. Мунапыска чейин, мунапыстан кийин жанталашып сала койгондор бар да көбү, баягы мурун салып алгам деп шылтоо менен деп ошондой. Эми эки тарабы бар да, эми эки бети бар. Кабыл алып ук, анан кийин айтасың мага. 3. Урматтуу президент. 3-чү микрофон. Урматтуу президент, мен атым Чынара. Биринчи топтогу майыпмын, мүмкүнчүлүгү чектелген. Жалгыз бой апамын, 3 жолу оор операцияны башыман өткөрдүм. Жамбаш сөөккө протез коюлган.
өпкө туберкулезине үй içибиз менен кабылып, өпкөнүн сол тарабында алып коюуга аргасыз болуп, азыр жалгыз өпкө менен кыскасы жарым жан болдум. Белимде кырыжа бар. 2010-жылы жолдошум каза болгон. Артында 3 бала калды. Сизден суранайын дегеним, мага жардам бериңиз. Үйүм жок. Барбаган жерим калбады. Сиз акыркы үмүтүм болдуңуз. Бу өзгөндө турасызбы? Мен балдарым өзгөндө жетим балдар үйүндө окудум Мырзакедеги. Марат Разаков азыр да окуп атат. Ошто окуп атат. Азыр котордук бул жака. Эми мен айтайын дегеним, сизге 2 жолу кат жолдодум. 2018-ден бери жергиликтүү медиага кыскасы барбаган жерим калган жок. Эне баланы сагыныч менен сынабасын. Атадан калгандары сагынычы тойбогон азыр. Өзүңүз каерде турасыз азыр? Мен Ошто врачтарга көзөмөлүндө Ошко туруп калышка аргасыз болдум. Мен Куршап жергесине өзгөн караган Куршап жергесине келин болуп түшкөм. Мамлекеттик ипотекалык үйлөр бүткөндөн караштырып көргүлөчү. Караштырып көргүлө. Кезексиз койгонго балким. Birinci mikrofon. Урматтуу биздин ажообуз ушул жерге келип, ушунча элди үнүн укканыңызга чоң ыраазыбыз. Мен Тагаева Ташбүмүн. Балдар үйүнөн келдим, жетим балдар үйүнөн келдим. Өзгөндүктөр билет. Карашоро айыл өкмөтү Большевик кыштагы мындан 22-жылда сиздин приемуңузда болгомун. Өтө чоң кубанычта болгомун. Бизге бир эле кыйналганыбыз 5 комната үйдө эле тарбиялап келдим ушунча баланы, 37 баланы. Эми быйыл гана үй бизге нары бери чуркап жүрүп, сметасы бүттү балам. Ошо смета бүттү. Ошол сметаны жакшынакай кылып бүтүрүп берсе, ошол балдарым, жетим талада калган балдарым ошол жерде жашаса, мектепте окуса, Кыргызстанга белгилүү балдар чыкса деп мен өмүрүмдү сайып койгонмун. 2 балам өлүп калып, ушундай өтө оор иште калдым. Балдарды багып жүрөм дагы эле жашым ушунчага келсе деле бала багам айланып кетейин. Ушул гана суроом ушул эле балам. Үй эле керек, үй балдарыма. Каерде турасыз өзүңүз? Карашоро айыл өкмөтү Большевик айылы бүгүнкү күндө биздин смета проектибиз бүткөн. Ошол смета проектиге балдар үйүнүн имаратына жардам берсеңиз. Кыскача сурообуз ушул эле. Нурдан жазып кой, тактап алып келсең, сметасы канча болот экен. Рахмат, 2-ci mikrofon. Урматтуу президентибиз, мен аты жөнүм Талант, Мырзаке айыл өкмөтүнө караштуу Бабыр айылынан болом. Биздин айылда 200 кожолуктан ашуун түтүн бар. Бизде эң чоң маселе биринчи маселебиз илгери ашар жол менен салынып калган мектепте бала бакчабыз сол жакта. Бала бакчабыздын акыбалы оор, шарты барлар башка бир 3-4 километр алыста жерге алып барышат. Шарты жоктор ошо жолубуз курулган, жолубуздагы стандартка туура келбеген асфальт жол курулган бизгечи. Ошо тротуар жок. Ая коркунуч бар биздечи, ошо балдарды жетелеп садикке жеткиришет ата-энелерчи. Ошондуктан ошо садикти карап берүүңүздү суранабыз. Экинчи маселебиз бул жогоруда өзүңүз жооп берип кеттиңиз. Стадион маселесине жооп алдык. Стадион маселесин өзүңүз айтып өттүңүз, биз жооп алдык. Ошо эң орчундуу маселе садик маселеси. Бала бакчадан болду, карайбыз дальше. 3-cü mikrofon. 3. Урматтуу президентибиз, падышабыз, сизе мен Өзгөн шаарынан бир эле мен сүйлөп коеюн деп чечтик. Биз 51 адам келдик, бирок бир мен сүйлөп коеюн дедим. Бизге Өзгөн шаарына сиздерге чоң рахмат, чоң жаркыраган жолду куруп бердиңер. Бирок Өзгөн шаарынын мэриясына карабаган үчүн биз жашап турган жер Өзгөндүн Маданият үйүнөн баштап Каракулжага чейин республикадын маанидеги жол болгон үчүн бул жолду биз жашоочулар жолдун четинен баарыбызды үйүбүздү без предупреждения талкалады. Баарыбыздын колубузда гос актыбыз бар, ишканалар башка баары таркаланды. Ушул күнгө чейин мэриянын бюджетинде бизге жараша акча жок. Экинчиден акимчиликте бизге жараша бирдеке десе республиканын маанисинде болгондугу үчүн биз ага жете албайт экенбиз. Сизден сураныч, биз көчөдө калышыбыз керек эмес, гос актыбыз бар. Бир үй бүлөдө 3-төн, 4-төн
kelinlerimizle yaşayız. Çeçi veriş gerek mi? İpoteka dep aytты hakimimiz. İpoteka üçün pensioner boluş gerek emas eken, agay. Uşulарды bir karap berseňiz. O saktın barınыкı var, toluk. Makul. Gezekке turup koyunuz, buna salınıp atkan üylörden berебиz sizge. 4. mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Бусурманкулов Аттокур Дөмбулак айыл өкмөтүнөн Бал көчөт акционердик коомунун жетекчиси болом. Акционердик коом 1995-жылы түзүлүп, ошол кездеги бардык